Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов өз каалоосу менен кызматынан кетти. Кече Жогорку кеңеш Дастан Жумабековду төрага кылып шайлашкан. Төрага дагы, анын орун басары дагы бир фракциядан болсо болбойт. 2 депутаттын Кыргызстан фракциясынан. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери билек түрүнө тазалоону баштап, 3 эл өкүлүн фракциядан чыгарды. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, фракциядан кидала болгон эл өкүлдөрү аты жыты чыкпаган Алмазбек Жутанов, айрым учурларда көрүнө калган Тазабек Икрамов жана Кызыл камчы Камчыбек Жолдошбаев экен. Кыскасы, ушул 3 эл өкүлүн Бакыт мырза фракциядан челип чыгарыптыр. Саясаттагы жаш, ушул баладан бир нерсе чыкчудай деп үмүт эттирген Бакыт Төрөбаев кыязы тешик каякка отуруп калгандай болду. Албетте тешик каяктан суу кирет, анан ал чөгөт да. Ошол сыңары Бакыт мырза өзүнүн Өнүгүү прогресс фракциясында эмне болуп атканын контролго алууга да чамасы жетпей калды. Болгондо да азыркы аны фракциясындагы кырдаал Төрөбаевдин өзүнүн көз каранды болбой тургандай шартта турат. Бабановдун премьер-министри боло коем деп атып, Төрөбаев өзүнүн фракциялаштарынан да ишене менен чыгып калгандай. Саясий авантюра толугу менен таш жалак калууга алып барды. Алдын ала эле бири президент, экинчиси премьер-министр болуп алган Бабанов менен Төрөбаев саясий капканга түштү. Эки лидердин тең фракцияларынан депутаттар кача баштады. Алар өздөрү шайлоонун жыйынтыгынан алган соккудан улам эстерине келе албай турушабы, айтор унчукпай отурушат. Албетте эми бул экөөнүн жолу эки башка кетет. Бирок ал жолдор кайда алып барары түшүнүксүз. Эгерде Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөлөрү Төрөбаевди жетекчилик кызматтан четтете турган болсо, анда жаңыдан гана саясатка кадам таштаган саясатчынын карьерасына чекит коюлат. Эгерде ал шайлоого өз алдынча эле чык деген кеп кеңештерди угуп койгонунда, азыркы абалынан бир топ жакшы абалда болот эле. Эми өтө кеч болуп калды. Кыргызстан деген өлкөбүз, баш мыйзамда өлкөнүн титулдук улуту кыргыз эли делип жазылат. Албетте бул жерде башка улутту кемсинтүү же жектөө деген жок. Болгону айрым бир адамдар так ушул өлкөдө туруп алып, тескери ушатканы нерпиңди жейт. Маселен, депутат Ирина Карамушкина кезегинде кыргыз калпагына асылса, бир туруп орус тилине мамлекеттик статусту берүү тууралуу дөөрүгөнү бар. Бул аял ар кайсынын башын бир чалып, ар качан интрига менен алектенип келет. Дегенибиз, Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында башкы прокуратура эмнеге мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевдин кызматтан кетүүсү боюнча иш алып барбай жатканына кызыкты. Өз сөзүндө, мен өзүмдө акыркы тендерге катышкам. Арыздар ачылып жатканда камерага тартылган. Бирок эмнеге Мелис Турганбаев бул тендердин акырына чыга алган жок дагы кызматынан кетип калды. Ким жоопкерчилик тартат? Тендер таза жана ачык өткөн. Анан эле айрымдар оң жак, сол жактан алышып эле тендерди бурмалашты. Эмнеге ал кетти? Эмнеге башкы прокуратура бул боюнча иш алып барбайт деп опурулду. Арийне тоого деген келет. Бул интриган Ирайым так ошол Турганбаевди кызматтан алып жатканда эмнеге бул киши долбоорду бүтүрө элек? Бүтүрсүн же жооп берсин, анан кетсин деп бир ооз сөз айта албады. Качан иш бүтүп, эбак тема жабылган соң божурай берүүнүн канчалык зарылдыгы бар? Деги бул айым каалаганын сүйлөй берүүсүн качан токтотот? Тескөөчү бирөө барбы? Президенттик шайлоо астында экс-министр Зарылбек Рысалиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоп, таластагы негизги тирөөчү болуп келгени талашсыз. Ага чейин Бабановго суук сөз ыргыткан Закейге кадимки комиссар Катани эскертүү берип, Аманов сыяктуу саткынчы болуп калба деген дубай саламын жөнөтөт. Рысалиев болсо, мен Амановдун деңгээлине түшкөн жокмун. Дагы айтылбай калган көп сөз калды. Бабановду аядым. Анын үстүнө Катани айтып аткандан кийин ызы чууну токтотоюн деген жооп кайтарды. Ошентип таластыктар бири-бирибиздин абийирибизди төкпөйлү, урматташалы таризинде тынчышты. Жыйынтыгында эки генерал өзара урматташып, ортодогу лидер инисине кам көрүшкөнү таасын байкалды. Эске салсак, жакында эле республика ата журттан Заки депутат болуп парламентке келди. Казакстан кыргыз-казак чегарасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты. Ереванда өткөн өкмөттөр аралык кеңеш менен алкагында Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери жолугуп, чегарадагы абалды жөнгө салуу боюнча иштелип чыккан жол картасынын долбоорун талкуулашып, бирок орток пикирге келе алышкан жок. Сагентаев ЭАЭПке мүчө өлкөлөргө Кытайдан кирген товарлардын импортунун көрсөткүчү азайганын, бирок Кыргызстанга Кытай товарлары мурдагыдай эле кирип жатканына токтолгон. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков бул жөн гана шылтоо экенин айтып, чегарада тизилген жүк ташуучу унаалардан узун кезеге бир канча чакырымга жетип калганын мисал келтирди.
Кыргызстан менен Казакстандын чегарасында кабалдан жана кайчы көз караштарынан улам ЕАЭБтин өкмөттөр аралык кеңешинин жалпы жыйыны кечигип башталганы жана чыңалган абалда өткөнү кабарланды. Буга чейин Кыргызстан түзүлгөн абал боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга маалымат берген. Бирок уюм ал боюнча азырынча үн катай элек. Мынасага Кыргызстанда миллионерлер кандай чыгып жатканы эл аралык коомчулукка да жетти. Кыскасы уят эле болдук. Дегенибиз кече Армениянын борбору Ереванда ЕАЭБке мүчө өлкөлөрдүн саммитинде Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев Кыргызстандын бажы тармагындагы былыктарды ачыктап салды. Ал Кыргызстан тарап Кытайдан келген товарларды азайтып көрсөтөөрүн айтып, ЕАЭБке кирген өлкөлөр кыргыз бажычыларынын айына миллиарддаган доллар чыгым тартып жатканын билдирди. Статистикалык маалыматтарга таянган Сагинтаевдин айтымында 2015 жылы Кытай тарап Кыргызстанга 4,3 миллиард доллардын товарын экспорттогонун көрсөтсө, кыргыз бажысында импорт 1 миллиард долларды түздү деп көрсөтүлгөн. Ортодо 3,3 миллиард доллар айырма болууда. Ал эми 2016 жылы айырма 4,1 миллиардга жетсе, быйылкы жылдын 8 айында Кытай экспорту 2,6 миллиард долларды түзгөнүн айтса, биздикилер 900 миллион доллар эле болгонун маалымдашкан. Коррупцияга күрөштү Бабановтан баштаарын айткан жаңа президент ыймандуу бийде тууган жок дегендей тизмеге экинчи кылып бажы кызматын каалашынча калчап, бийликтин бетине көз сыйпап келаткан эр колду киргизиши керек. Мына ошондо коррупция менен күрөш тандалма эмес жүргүзүлүп жатканына карапайым калктын ишеними артат эле. Бүтүндөй Кыргызстанда бир гана курулуш тармагы өнүгүп, экономикабызды алга сүрөп келаткандыгы чындык. Өзгөчө борбор кала Бишкекте бийик кабаттуу үйлөр жаандан кийинки козугарында эле биринин артынан экинчиси жайнап кетүүдө. Бирок алардын сапаты, экологиялык жана техникалык талаптарга жооп берер-бербеси белгисиз. Өткөндө жаз айларында Киев, Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде кытайлыктар тарабынан курулуп жаткан бийик кабаттуу үй урап түшкөн. 23 октябрда Токомбаев көчөсүнүн боюнда Авангард Стиль компаниясы куруп жаткан үйдүн экинчи кабатына монолити урап түштү. Кырсыктан 13 киши жабыркап, 2 ооруканага жеткен. 11 адам медициналык текшерүүдөн соң үйүнө чыгарылган. Курулуш иштерине көзөмөл жүргүзгөн мекеменин билдирүүсүндө Авангард Стиль компаниясы техникалык курулуш эрежелерин сактаган эмес. Эми бул кемчилиги үчүн мамлекетке 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып төлөшү мүмкүн. Ал эми курулуш иштери ураган объект толук сүрүлүп, кайра башынан гана башталууга тийиш. Дагы жакшы үй бүтүп, адамдар жашай электе урап түшкөн. Бул көрүнүш бизде курулушка керектүү лицензия жана башка документтер коррупциялык жол менен берилип, сатылып, ал эми курулуп жаткан үйдүн сапатын текшерүү унутулуп калгандыгынын далили эмеспи? Казакстан чегарада көзөмөлдү күчөткөндөн бери Кыргызстандагы кийим тигүүчүлөр ири чыгымга учурап жатат. Мунун кесепетинен кээ бир сектор убактылуу жабылууга дуушар болууда. Айрым ишкерлер товарды чет өлкөгө учак менен жөнөтүүгө аракет кылып, бирок чыгымы көп болгондуктан баш тартышкан. Ишканаларда жумуш аксаганы тигүүчүлөрдүн маянасына дагы кедергисин тийгизүүдө. Кыргызстандын ИИН белгиси менен даярдалган товарга Казакстан, Россия жана Беларуста суроо талап жогору. Бирок чегарада көзөмөл күчөгөндөн бери кийим-кече дарегине өз убагында жетпей, жергиликтүү бизнесмендердин чет жактагы өнөктөштөрү иштешүүдөн баш тартууда. Кардарларын жоготуп жаткан ишкерлердин кирешеси кескин азаюуда. Жумуш 40%га чейин кыскарган.